Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстан боор алмаштыруу операциясына даяр. Алымкадыр Бейшеналиев. Бүгүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Туркиянын Малатия шаарындагы Инөнү университетинде боор алмаштыруу боюнча операциялардын бирине катышты. Ведомстводон маалымдашкандай, ал ошондой эле Туркия тарап менен Кыргызстанда боор алмаштыруу операцияларын жасоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Министрдин айтымында, учурда 6 бейтап жана алардын донорлору алдын ала даярдыктан өтүп, операцияны күтүп жатышат. Операцияларды Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасында жасоо пландалууда. Кыргызстанда боорду алмаштырууга даярдык иштери аяктады. Операция жасоо үчүн керектүү жабдыктар бар. Туркиялык дарыгерлер жетишпеген жабдуулары өздөрү менен кошо алып келишет. Операциялар 2024-жылдын 4-5 июнуна пландалууда деп белгиледи Бейшеналиев. Белгилегендей, жакын арада Кыргызстанга анестезиолог, реаниматолог, 2 хирург жана медайымдан турган түрк дарыгерлер тобунун келиши күтүлүүдө. Туркияда боор трансплантациялоо боюнча окуудан өткөн жергиликтүү адистерден турган 2 бригадада операция жасоого даяр. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Жумушчу жетишпей жатат. Садыр Жапаров иш издеп жүргөндөргө кайрылды. Президент Садыр Жапаров социалдык баракчасы аркылуу жумуш издегендерге кайрылуу жасады. Ал белгилегендей, өлкөдө жумушчу күчү жетишпей, тигүү цехтеринин курулуш компанияларынын иши токтоодо. Тейлөө тармагында да кызматкерлер жетишпей жаткандыгы боюнча кайрылуулар түшүп, компаниялардын жетекчилери чет өлкөлөрдөн келе турган жумушчулар үчүн квоталарды көбөйтүүбүздү суранышууда. Ошондуктан ушундай кайрылуу кылууга туура келди. Кимде ким жумуш таппай жүргөн болсо, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылыңыздар. Алар сиздерге жумуштарды сунуштайт. Эмгек акынын көлөмү 20 000 30 000 сом. Иш жөндөмдүүлүгүнө жана иштин көлөмүнө жараша мындан да жогору болот деп жазылган президенттин Facebook'тагы кайрылуусунда. Өлкө башчы иш боюнча суроолорго министрликтин тийиштүү адистери жооп берерин белгилеген. Ошондой эле иш күндөрү 9:00дөн 18:00 чейин 1899 кыска номери аркылуу маалымат алууга болоору кошумчаланган. Каракол шаарында Алтын Казак кичи районунда балдар борборуна жаңы имарат салууга капсула салынды. 2024-жылдын 30 май күнү Каракол шаарынын Алтын Казак кичи районунда балдар борборуна жаңы имарат салууга капсула салынды. Бул тууралуу Каракол шаардык мэриясынан кабарлашты. Имарат Астана Бил фондунун каржылоосу Каракол шаарынын мэриясынын колдоосу менен салынып ишке берилет. Иш-чарага Каракол шаардык депутаттар кеңеши, тургундар жана Каракол шаарынын мэри Фархат Алжанбаев катышып, шаар башчысы бардык өнөктөштөргө терең ыраазычылыгын билдирип, мэрия тарабынан бардык колдоолор көрсөтүлүп турарын кабарлап, бардык балдарга бактылуу балалык каалады деп айтылат маалыматта. Таштандыны туура эмес ыргыткандарга 1 миллион сом айып пул салынды. Бишкек шаарынын көрктөндүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 85 протокол түзүлүп, 1,49 миллион сом айып пул салынды. Бул тууралуу мэрия билдирди. Рейдтин жүрүшүндө 255 чарба субъектилери, коомдук транспорттун акыркы аялдамалары, иштеп жаткан мончолор текшерилип, жарандардын кайрылуулары каралды. Ленин районунда 323 500 сомго 26 протокол, 1-Май районунда 298 500 сомго 24 протокол, Октябрь районунда 260 000 сомго 18 протокол, Свердлов районунда 167 000 сомго 17 протокол түзүлгөн. Улуттук госпиталга компьютердик томография орнотулду. Баасы бир кыйла арзан. Бүгүн улуттук госпиталга Жапония өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы аркылуу берилген жаңы компьютердик томография аппараты орнотулду. Саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Медербек Исмаилов, Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Года Хидеки катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Медербек Исмаилов жана Года Хидеки жаңы жабдуулардын иштеши менен таанышып, диагностиканы талап кылынган бейтаптарга медициналык кызмат көрсөтүүнүн шарттарына баа беришти. Жаңы компьютердик томография аппараты Кыргызстандагы медициналык кызматтын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн бир топ жакшыртып, ар кандай оорулардын жана тез диагностиканын камсыздоого салым кошот.
Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов диагностикалык кызматынын пресс-куранты иштелип чыкканын, бир текшерүүнүн баасы 1400 сомду түзөрүн билдирди. Ал белгилегендей жаңы томографтын өткөрүү жөндөмдүүлүгү патологиясынын татаалдыгына жана оордугуна жараша күнүнө 40-50 чейин бейтаптарды тейлөөгө мүмкүндүк берет. Бишкек шаардык соту Тимур Фазиевди үй камагына чыгарды. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Фазиев үй камагына чыгарылган. Бул тууралуу Бишкек шаардык соту билдирди. Маалыматка караганда тергөө абагынан бошотуу өтүнүчү менен тергөөчүлөр кайрылган. Бишкектин Октябрь райондук соту Фазиевди бир күн мурун түрмөдөн чыгарган. Анын бөгөт чарасы 4-июнга чейин үй камагына алуу деп өзгөртүлдү. Фазиев былтыр 9 октябрда кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу керешелерди адалдоо беренеси боюнча айып тагылган. 2021-жылдын май айында аскердик прокуратура Фазиевке дагы бир иш боюнча издөө салган. Анда ал Бишкектен жер тилкелерин алуудагы коррупцияга, ошондой эле мыйзамсыз курулуштарга шериктеш болгон деп айыпталган. Ишкерди камакка алуу боюнча бөгөт чарасы сыртынан тандалып, бирок анын кайда экени белгисиз болгон. Кийин Фазиевдин иши УКМКга өткөрүлүп берилген. Дагы 21 000 доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай оор ооруга чалдыгып, окусаң кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге 9 000 доллар буйруса чогулду. Дагы 21 000 доллар жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака 30 000 доллар деп айтылган. Эми ошол 30 000 долларга буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы 21 000 доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Зордуктоо азайып, адам өлтүрүү көбөйдү. 4 айда кылмыштардын саны 6,1%га кыскарды. 2024-жылдын 4 айында 14,4 000 кылмыш катталды. Бул өткөн жылдын январь-апрель айларына салыштырмалуу 6,1%га аз. Башкы прокуратуранын маалыматында ошол эле учурда өзгөчө оор жана оор кылмыштардын саны 1,4 эсеге көп. 2,2 000 мыйзам бузуунун 68% адамдын өздүгүнө каршы жасалган. 51 адам киши колдуу болуп, бул 30%га көп. 66 киши зордукталган, 17% аз. Жалпысынан 200дөн ашык кишинин ден соолугуна залакка келтирилген. Каракчылык, тоноо жана оорлук аз катталганы менен алдамчылык 13,6%га, 3,6 миңге көбөйгөнү белгиленет. Маңзат менен кармалгандардын саны дагы 18%га көбөйдү. Ал жыл башынан бери 23 адамга коррупция беренеси менен иш козголсо, кызмат абалынан кыянат кылгандардын саны 300гө жетти. Январь-апрелде 6169 адам кылмышка шектелсе, анын 13% аялдар, 8,8% жашы жетеликтер жана 66,4% жумушсуздар. Кылмыш көбүнчө Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталат. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуты жылбай, үшүп, ооруй берет.
ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Казакстан Алматы менен Ысык көлдү бириктире турган жол курууга даяр. Казакстандын финанс министри Мади Такиев алар Алматы облусун Ысык көл облусу менен байланыштырган жол курууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлиги кабарлады. Бүгүн Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен Казакстандын финанс министри Мади Такиевдин жолугушуусу болду. Тараптар Ысык көл облусунун аймагында жайгашкан Казакстандын курорттук жана эс алуу жайларынын иши менен реконструкциясына өзгөчө көңүл бурушту. Такиев ошондой эле казак тарап Алматы облусун Ысык көл облусу менен байланыштырган автожолду курууга даярдыгын белгиледи деп айтылат маалыматта. Кемин районуна 80 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясын куруу пландалууда. Кемин районунун аймагына күн электр станциясын куруу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык меморандумга президенттин Чүй облусундагы өкүлү Канат Жумагазиев, энергетика министринин орун басары Назгүл Усенова жана Этернал энергия жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Ма Бентзюн кол койду. Меморандумдун максаты Кемин районунда 80 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясын курууга багытталган инвестициялык долбоорду биргелешип ишке ашыруу болуп саналат. Меморандумдун алкагында кызматташууну координациялоо үчүн тараптар өз өкүлдөрүнүн жана кызыктар уюмдардын катышуусу менен биргелешкен жумушчу топ түзүшөт. Маалымат үчүн Этернал энергия жоопкерчилиги чектелген коому дүйнөдөгү 500 алдыңкы компаниялардын ичинен 432 орунда турат. 2015-жылдан октябрында негизделген энергетикалык пландаштыруу, изилдөө жана долбоорлоо, генералдык инженердик контракт, инвестициялык интеграция, курулуш жана эксплуатациялоо жана инженердик тармактарда ар тараптуу өнүккөн техникалык артыкчылыктарга ээ. Алар энергетикалык пландаштыруу, фотоэлектр энергиясы, шамал электр энергиясы, гидроэлектр энергия жана электр станциялары энергияны сактоо. Студенттерден 300 000 сом чогултушкан УКМК окуу жайдын кызматкерин кармады. Кыргыз-Өзбек университетинин деканынын орун басары акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалым болгондой, атталган окуу жайдын гуманитардык педагогикалык факультетинде 27-29 майда Кыргызстандын тарыхы боюнча мамлекеттик сынак өткөн. Факультеттин деканынын орун басары сынактык комиссиянын 5 мүчөсү менен сүйлөшүп алып, студенттердин сынак тапшыруусуна бут тосуп, ар биринен 1,5 миң сомдон акча талап кылышкан. Алдын ала эсеп боюнча 2 күн ичинде студенттерден 300 000 сомго жакын акча чогултулган. 28 майда пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары аталган жаран кармалып УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Учурда бул ишке аралашкан кишилер боюнча далилдерди чогултуу жана документтештирүү иштери жүрүүдө. Олимпиада боксчу Сейитбек уулу лицензиялык мелдештин чейрек финалына чыкты. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу бокс боюнча Олимпиадага жолдомо ойнотулган дүйнөлүк лицензиялык мелдештин чейрек финалына чыкты. Сейитбек уулу 57 кг салмакта күч сынашууда. 1-8 финалда ал уругвайлык Лукас Гарсияны жеңди. Эми чейрек финалда азербайжандык Шамил Аскеров менен кезгелет. Беттеш 31 майда өтөт. Белгилүү кетсек, аталган мелдеште 57 кг салмакта 3 спортчу гана Олимпиада оюндарына лицензия ала алат. 2 жолдомо финалга чыккан мушкерлерге берилет жана жарым финалда жеңилген 2 спортчу 3-чү лицензия үчүн беттеш өткөрөт. Депутат Ташиев бассейндерде, көлмөлөрдө сөзсүз куткаруучу болушу керек. Жай мезгилинде массалык түрдө көлмө бассейндерге түшүү башталат. Тилекке каршы мындан көбүнчө балдар жабыр тартып, адам өлүмү менен коштолуп келет. Андыктан тиешелүү министрликтер кырсыктын кесепети менен күрөшпөй, анын алдын алышы керек. Учурда кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Бул тууралуу маселени Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Шайырбек Ташиев көтөрүп, балдардын коопсуздугун сактоого чакырган. Кыргызстанда 1-июндан тарта карызы барлардын газы өчүрүлөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Бишкек газ, Чүй газ, Ош газ жана Жалал Абад газ кызматтары 2 же андан көп айга төлөм карызы топтолгон абоненттердин газын өчүрөт. Газ менен камсыздоо системасына кайра кошулуу үчүн абонент төмөнкү аракеттерди аткарууга милдеттүү. Карызды толугу менен төлөө. Муну каалаган жол менен, анын ичинде Мегапей, ООО, Money, Balance KG электрондук капчыктар аркылуу жасоого болот. Карызды төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны берүүгө жана кошулуу үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү мекемелерге арыз жазууга тийиш. Калктуу тейлөө кеңселеринен газды кошуу акысын төлөө.
Карызы барлар бардык шарттарды аткаргандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде жаратылыш газы берилет, деди компания. Айдын 1-күнүнө карата карыздын баланстын суммасы жөнүндө маалыматты төмөнкү платформалардан алса болот. Жардам кызматы 44 уюлдук телефондон чалуулар акысыз. 3W Gazprom Chekit KG сайтында.